Атамбаев өзүн негиз эле өзүнүн үйүнүн ичинде элди топтоп таштарды төгүп анан жанакы мыйзамды тааныбайм, баш ийбейм дегени өзү укуктан чет нерсе да. Бул конституциялык талаптарга туура келбейт. Анан экс-президент катары bunday нерсеге барыш үчүн бул акылсыздык деп ойлойм да. Биз мыйзамдуу талаада чечишин деп негизде биз бердик. Бирок Атамбаев мыйзам талаада чечкиси келбей атат. Бүгүнкү көз караш боюнча мына бүгүн канча деген жарадар болду. Бир сотрудник спецназа каза болду. Булар үчүн, мисалы үчүн Атамбаев үчүн элди канга төгүш, түртүш, же болбосо элдин ушундай аракеттерге түртүш бул оңой нерсе көрүнөт окшойт. Бирок бул оңой нерсе эмес. Бунун үчүн жоопкерчиликти сезиш керек. Бул адамдын акылына сыйбаган аракеттер деп айтат элем. Экинчиден, бунун аракеттери Атамбаевдин бул элди кагыштыруу. Мен бул жеке пикирим, анткени аракетине караганда мына өзү эле бүгүнкү күнү YouTube'да чыкты. Маалымат мен өзүм аттым тапанчам менен деп мына маалымат берип атат. Биздеги кандай мамлекетте жашап атабыз? Ошондуктан жалпы элдерге кайрылат элем. Биз бардыгыбыз мыйзам тарабында болуш керек. Адилеттүүлүк чындык тарапта. Эгерде Атамбаев ушундай принципти карманса, анда өзү чын болсо, таза болсо, анда үйүнө жашынбастан, курал менен атынбастан келип туруп, тиги жөн эле тергөөчүгө көрсөтмө берип өзүнүн актыгын далилдеп берсе болот эле. Бирок андайдан баш тартып, мыйзамдын сыртына чыгып кетти жана одоно бузду. Bundan аркы, мисалы үчүн, мындан да катуу бузуулар болбойт деп ойлойм. Бул теги чегине жетти деп айтат элем. Ошондуктан бардык мыйзамда каралган аракеттер көрүлүш керек деп айтат элем. Чынында мына ГКМдин төрагасы айтты, мен Атамбаевди ушул боевой курал менен атат деп ойлогон эмесмин дейт. Мына ушунда болуп атат да, ошол бирөөгө катуу зыян келтирип албайлы деп булар жөнөкөй резиновый куралдар менен кирип атпайбы. Мына ошондуктан буга тиешелүү баа бериш үчүн албетте коргоо органдары чогуу бир чараларды колдонуш керек. Бирок бул укук коргоо органдарына тиешелүү маселе. Албетте бүгүнкү күнү ал келе бул мааниге эмес. Бүгүнкү күнү ушул болуп аткан адилетсиздик менен, ушул болуп аткан зөөкөрлүк менен күрөшүп тиешелүү чекит коюу. Мына ошол маанилүү деп ойлойм.